Үй буюрса сонун аябай жакшы чыкты. Ичи дагы, тышы дагы баары жакшы. Силерге алкыш эле айтып атабыз. Эми майда чүйдө кичинемелер болду, бирок балдар берки сантехник, электрик менен сүйлөшүп атып баары жакшы. Эчтеке деле мындай лишний чоң грубо эчтеке кетпептир. Так жакшы баары. Бул билбейм, бизден көп адам телефон алды ким. Анан бир жигит, мен даже соседкам алган, биздин досубуз алды. Ал чоң коттедж салдырам деп атат, лыжный. Баарын бергем, ал деле Адексти аябай жакшы билем. Эми точно барамын, офисине барып сүйлөшөм деп аткан. Ошо көп адамдарга аябай эле реклама болуп бердик, баары эле кызыгып эле ушундай салдырам, ушуну салам, барам офиске деген. Лично 2 соседкам алган. Жаныбызда башында ызчуу болот деле. Кийин баары сүйүнүп, жакшы компанияңар. Кудай буюрса баягы силердин эмеңер жакшы да. Иштеп аткан ар бир адамыңар ответственно, сен, чоң Бахирдин, могу иштеген работниктериңер мындай жүрөгүңөр менен жакшы кылып отношенияңар дагы, анан кылган ишиңер дагы да. Ошон үчүн Кудайым Алла Таала силерге ден соолук, ишиңерге ийгилик, Кыргызстанды ушинтип жаркыратып, элдердин ыраазычылыгын алып, тапкан акчаңар берекелүү боло берсин. Аябай сонун компания. Assalamu alaikum, урматтуу Адекс курулуш компаниясы YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыр могул Бишкек шаарынын центринде жайгашкан, Вефанын ылдыйындагы сонун локацияда жайгашкан бир объектке келип калдык. Бул 101 квадрат метр болгон 2024-жылы 2 миллион 500 миң сомго салып берген үйүбүзгө келдик туугандар. Баасын сразу айтып коеюн, комментарийден тешпегиле. Мынакей, бул үйдү дагы биз 90% деңгээлге чейин бүтүрүп бергенбиз. Бул 90% деңгээлге ар бир видеода айтып берем нелер кирет. Мынакей туугандар, бул фундаменти кирет, фундаменттин лестницалары кирет, а бирок могу сыртында турган обшивкалар бул биздин 90% деңгээлге кирбейт. Калган көрүнүп турган баардык жумуштардын баардыгы 100% сырткы жасалуу болсо бүтөт. Бунун фасадтары, терезелери, водосток, вагонка, бүт баардык жумуштары кирет. Азыр бул объектибиз болсо Техноникөл компаниясынын Халберт деген фасадный плиткалар менен жасалгалаптыр дагы. А мунун фартугун дагы ошол Техноникөлдүн фасады менен жасап коюптур. Вагонкаларды көрсөңүздөр, сонун кылып лактап, сонун кылып коюптур туугандар. Анан кийин могул жактарына кафель менен антрацит менен уголоктору, терезелер болсо 5 камералуу ак пластиковый терезелер туугандар. Уголоктору дагы ак болгон, ушундай сонун экен. Бул үйдүн чатырын болсо мягкий кровля менен жапканбыз. Мягкий кровля билесиз, башка материалдарга салыштырмалуу, мисалы металлочерепицага салыштырмалуу 400 сомго квадрат метрине чакканда кымбатыраак болот дагы. Бирок бунун жакшы жактары жылуулукту жакшы сактайт, жан жааганда өнүү кылбайт. Анан кийин дизайнерский ремонтторго да жакшы болот дагы. Ошо ар жаамur жааган сайын светтери ачылып, жакшы көрүп келип турат да. Ошон үчүн качествосы дагы сиздерди башка материалдарга көбүрөөк служба кылып берет. Бул үйдүн эң эле сонун жери бул свайный фундаментке коюлган туугандар. Ар бир тандоо сиздердин тандооңуздарга жараша. Мисалы сиздер ленточный фундамент десеңиздер, ленточный фундамент коюп беребиз, свайный десеңиздер, свайный коюп беребиз. Бунун свайныйдын высоталарын, ленточный фундаменттин высоталарындагы бүт баардыгын сиздер каалагандай буну 1.20 да кылып бере беребиз, 60 да кылып бере беребиз. Ичине нөлүн канча куй десеңиздер, ошолунчо глубокий кылып коюп беребиз. Бирок стандартта азыр 60 куй атабыз туугандар. Азыр үйдүн ичине кирели. Бул үй дагы өтө сонун ремонту менен бүтүп калган. Ички жасалгысылыгы дагы полностью бүтүп калган. Дагы бир жолу айтам, баса белгилеп айта кетем, бул 101 квадрат метр болгон үй туугандар. Мынакей киргенде ушундай сонун обойлорду чаптап коюптур. Баардык үйүбүздүн эле кыльцосуна киргенде ушундай биз электрощит орнотуп кеткенбиз. Бул счетчиктер болсо ар бир точкадан бир жерден замкание чыкчу болсо, бул автоматически ошол точканы өчүрүп коет туугандар. Анан кийин ушундай болгон курткаларды чечип койчу, сонун кылып киребешине мебель коюп коюптур. Киргенде эле ушундай лестничный площадкасы, бул жерде лестницанын каркасын биз металлический каркасын чогултуп бергенбиз. А могу сыртында турган обшивкалар болсо кардар өзүнүн табитине жараша сонун кылып жасап алыптыр туугандар. Азыр биринчи эле сол жакка киргендеги гостиный комната, кухнясы ушундай көрсөтүп берели. Бул кухнясы, мынакей баардык эле сурайсыздар го, Аристон илсек болобу, кухонный гарнитурларды сип панели канчалык деңгээлде көтөрөт деп. Эч кандай маселеси жок эле ушундай гарнитурларды иле бересиздер туугандар. Өтө сонун болот. Анан мынакей ТВ зоналарын кылып коюптур. Могул жерде турган антеннасындагы Wi-Fi'дин точкаларынан бери биз жасап берип кеткенбиз туугандар.
электромонтаждарды именно жасалгалы болсо, сиздер биз менен уже проектти чийип такташкандан кийин биздин дизайнерлер сиздер менен отуруп кеңешет дагы, кайсыл жерге Wi-Fi'дин точкасын алып келсек туура болот, кайсыл жерге обычный точка койсо болот, кайсыл жерге включатель койсо болот, бүт баардыгын дизайнерлер менен сиздер отуруп кеңешип туруп, анан кийин ошол кеңешип чечилгенде бир проект чийип берет. Ошол проекттин негизинде гана биздин усталар жумуш алып барат. Мынакей. Өтө сонун кылып дизайнерский ремонтторун жасап коюптур туугандар. Биринчи кабатында кухня холл менен жана ушундай лестницанын асты жөн калбасын деп кладовый кылып коюптур дагы. Өтө сонун кылып. Киргенде эле бул жагы ушундай сонун санузел экен, ваннасын жасап коюптур. Туалет бүт бардык шарттары менен туугандар. Бул жана айтып кеткендей эле шаардын центринде жайгашкан стиральный машиналарынан бери полностью орнотуп коюптур туугандар. Азыр эми сиздер менен экинчи кабатына көтөрүлүп көрөлү. Ал жактын кандай бөлмөлөрдүн жайгашуулары кандай жана кандай ремонт кылды туугандар көрөлү. Экинчи кабатка көтөрүлүп баратканда өзүңүздөр көргөндөй бул жерде рекуператор турат. Бул жерде сырттагы абанын ичке кирүүзүлөрүн регулировка кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Экинчи кабатка көтөрүлүп чыгып жатканда могу лестницанын обшивкаларын өтө сонун кылып жасап коюптур туугандар. Эң эле биринчи бөлмөсүнө кирсек, бул жакта эки уктоочу бөлмөсү бар. Эки уктоочу бөлмөсүнүн эң биринчиси ушул туугандар. Мынакей. Сонун чакан 101 квадрат метр болгон үй, эки кабаттуу туугандар. Если участогуңуздар позволить этсе, бир кабат эле заңкайтып чоңуп салсалар колдонгонго өтө ыңгайлуу болот да. Могу лестничный площадканын ордун ээлеген жерлерге холл же башкача бир колдонуучу бөлмөлөрдү кыла алганга мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок бул жерде место тар болгонго байланыштуу, участок тар болгонго байланыштуу ушундай эки кабат кылып койгон. Бирок 101 квадрат метрге өтө эле сонун го дейм туугандар. Ушундай үйдө жашасак. Анан кийин сиздерге угулатабы, угулбайтабы билбейм, бирок вентиляционный системанын иштеп атканын көрүп атасыздарбы? Бул именно ушул принудительный вентиляция деп коет. Бул ичинде турган эски абаларды сыртка соруп кетет дагы туугандар. Могул жерде турган рекуператор болсо сырттагы абаны ичке киргизет. Бул жак мындайча айтканда бул жактан таза аба кирет дагы. Бул принудительный вентиляция деген сыртка соруп кетет. Бизде принудительный вентиляция бар и естественный вентиляция бар. Естественный вентиляция сорот. Бирок бул моторчиги бар дагы, бул массовый сорот да. Ошон үчүн ал дагы сиздердин чөнтөгүңүздөргө, каражатыңыздарга жараша кылып бере беребиз туугандар. Мына экинчи кабаттан болсо өтө сонун вид ачылат экен. Могул торговый центр жаңы ачылган, баардык эле Бишкек шаарында жашагандар билет болуш керек. Бул болсо биздин пятикамерный пластиковый терезелерибиз туугандар. Былтыркы салып берген объектибиз кардары сонун жыргап эле жашаптыр. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй бул жерде 1,5 метрдей эле аралык калгандагы ушундай аралыктагы үйдү пландап, ошондой аралыктагы участокко пландап туруп, үйдүн проектисин чийип, биз сонун кылып салып бергенбиз туугандар. Бул 101 квадрат метр болгон үй ушундай чакан эле участоктун ичине баткан. Ошон үчүн сиздин участогуңуз бар болсо, узун туурасын өлчөп тар болсо, үйүңүз батпай аткан болсо, бизге келсеңиз туугандар, бүт баардыгын сизге участогуңузга отура турган кылып туруп, сонун кылып туруп, ар бир бурчу кызмат кылчу проектти чийебиз дагы. 3 айдын ичинде кыялыңыздагы үйдү биз салып беребиз туугандар. Же болбосо фундаментиңиз бар болсо, ошол фундаментиңиздин эле ичи сыртын, узун туурасын бүт баардыгын өлчөп алып туруп, офиске алып келсеңиз, анын дагы планировкаларын өзгөртүп туруп, мисалы киргенде оң жакта кухня болсо туура болот, сол жакта санузел болсо туура болот деген сыяктуу биздин архитекторлор менен отуруп кеңешесиздер дагы, өзүңүздөрдүн кыялыңыздарды кылып туруп, сонун кылып туруп, планировкасын чийесиздер дагы. Ошол планировканын негизинде сиздерге үй салып бере беребиз туугандар. Ушул сыяктуу кызмат керек болсо, ADEX курулуш компаниясы ар дайым кызматтабыз. Кайрылуу бериңиздер.